Айтматовдун толугу кулаганда романы адам менен табияттын байланышын жана ааламдашу доорундагы этикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чагылдырат. Роман 2006-жылы Дружба народов журналына жарыяланган. Кийинки жылы өзүнчө китеп болуп чыккан. Романдын негизги идеясы ааламдашу. Романда ааламдашуунун таасири, анын жакшы жана жаман жактары көрсөтүлгөн. Кийинкиси экологиялык көйгөйлөр. Чыгармада табияттын бузулушу, аны сактоо маселеси көтөрүлгөн. Арсендин терең образы. Биринчиси интеллектуалдык журналист. Арсен бир нече тил билген, социалистик доордо тарбияланган адам болгон. Экинчиси трагедиялуу аягы, анын сүйүүсү, жаратылышка болгон сый-урматы жана трагедиялуу өлүмү жана анын образын тереңдетет. Чыгармадагы окуялар жана араб бизнесмендери Жабарс, Элис, Айдана, Эрташ Арсендин образы менен тыгыз байланышта. Жана ошондой эле дагы бир образ Бектур. Бектур өз кызыкчылыгын ойлогон каарман, базар экономикасынын өкүлү, акча жана пайда. Табиятта чыгармада табияттын символу катары абдан кенен сүрөттөлөт. Адам жана табият, каршылыкка болгон дүйнө, табияттын бузулуусу тууралуу проблемалар мына ушул Жабарстын дагы тагдырына, анын баштан өткөн окуяларына байланыштуу. Араб бизнесмендеринин аңчылыгы, экологиялык көйгөйлөрдүн азабынан арабтардын акылберсти атууга келиши Кыргызстандын экономикасынын көйгөйлөрүн чагылдырат. Моралдык кризис. Бул окуя адамдардын акча үчүн табиятка болгон кайдыгерлигин көрсөтөт. Бирок баардык эле адамдар арабтар сыяктуу же арабтардын акчасын кызыгуу максатында иш алып барган эмес. Мисалы Арсендин табиятты коргоо үчүн курмандыгы, ал арабтарга каршы туруп, Жабарсты коргоо үчүн өз өмүрүн курман кылат. Мына ушундай ак менен караны тааныган карама-каршы образдар. Булар Арсен Саманчы менен Бектурдун образы. Биз эки образдарды салыштыра турган болсок, интеллектуалдык деңгээл. Арсен бир нече тил билген, социалисттик доордо тарбияланган. Бектур прагматик, билимге караганда пайда табууга басым жасайт. Табиятка болгон мамиле. Арсен табиятка сый-урмат мамиле кылып, аны сактоону көздөйт. Бектур табиятты акча табуунун була катары карайт, жаратылышты кыйратат. Адептик сапаттары. Жогорку моралдык принциптерге ээ, жоопкерчиликтүү жана боорукер Арсен. Бектур өз кызыкчылыгын биринчи орунга коет, этикалык багыттарды эске албайт. Өлүмгө болгон себеп. Арсен Жабарсты коргоо үчүн өмүрүн курман кылат. Бектур табиятка кайдыгер мамилеси аркылуу кыйроонун символу. Социалдык позициясы, коомду жакшыраак жакка өзгөртүүгө аракет кылган. Арсен базар экономикасынын өкүлү катары материалдык балыктарды көздөйт. Бектур. Романда Айдана менен Элестин образдарын салыштырсак, сүйүү жана мамиле. Элес Арсенди терең сүйгөн, аны жоготкондо эмоционалдык азап тарткан. Айдана табиятка жана адеп ахлакка болгон мамилеси туруктуу эмес, сүйүүдө да жеңил ойлоо. Адептик сапаттары. Элес адептүүлүгү, табиятка болгон сый-урматы жана моралдык принциптери күчтүү. Айдана өз кызыкчылыгын көздөйт, жогорку моралдык сапаттарга ээ эмес, табиятка болгон мамиле. Табиятты сактоо, коргоп, гармонияда жашагысы келет. Айдана табиятка анча маани бербейт. Ички дүйнө жана конфликттер. Элес ички сезимдери терең, сүйүүсүн жашоосун баалайт. Айдана конфликттери үстүртөн жеңил чечкенге аракеттенет. Социалдык орду. Элес коомдук сый-урматка ээ. Айдана коомдо өз пайдасын гана көздөйт. Опера ырчысы. Образдын символикалык мааниси. Элес адептүүлүктүн, сүйүүнүн, табиятта гармониялуу жашоонун символу. Айдана табигый гармонияга каршы турган материализмдин символу. Чыгарма адамзаттын жоопкерчилигин, табиятты коргоону жана адептик философиялык маанини терең түшүнүүгө окурмандарды чакырган мыкты идея менен аяктайт. Айтматовдун мурасы. Чыңгыз Айтматовдун Толур кулаганда романы адамзаттын жаратылышы менен болгон байланышын жана ааламдашу доорундагы маанилүү этикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чагылдырган. Терең чыгарма. Айтматовдун мурасы кыргыз адабиятында жана дүйнөлүк адабиятта чоң роль ойнойт.